Жамиля Ражапова 4 жыл мурун абышкасы менен кеңешип, эгин айдаган жерин бакка айландыруу чечимин кабыл алышкан. Азыр тиккен багы мөмө берип, үзүрүн көрүп жаткан чагы. Шабдалы өтө назик нерсе экен. Буну өзүм келиндерим менен теремин. Шабдалыны ушу этият кылып тербесең, компотко жакшы таза жакшынасыны беребиз. Шабдалы ушу жакшы, Кудайга шүгүр. Жылда ушу Кудайдын берген ырыскысы. Насыбыдай болуп атат. Ушу кошуналарым ушу жерден эле ашпайт, ушу айлыбыздан эле. Учурда мындагы бакта шабдолунун 5 түрү бар. Алардын эң алды эрте жазда, май айларында бышып, түшүм берсе, эң кеч дегени сентябрь айында жыйналат экен. Учурда багбан эң акыркы түшүмдөрүн жыйнап жатат. 30 сотук жерге тигилген шабдалы багы азыр бул үй-бүлөнүн чакан бизнесине айланды. Киреше табы менен бирге убактысын өткөрүп, эс алууга да шарт түзүлгөн. Ушу балдарымдын атасы ушу балдарга иш убагында дем алышсын деген ойдо максатта эги берген. Ушу кожайыным өзү дагы бош убактысында ушу жерде өткөрөт. Эс алат. Эс алып, ушу жерде дем алып, ар бир дарак менен өзүнчө сүйлөшүп, жакшы убактысын өткөрөт да. Ушул тапта мындай иш кызуу жүрүп жатат. Кардарлар туура эле багбандын багына келип, жеринен терип сатып алууга үйрөнгөн. Анткени шабдалы канчалык жаңы болсо, андан жасалган азыктар ошончолук даамдуу болот. Ушул жерге бизге жакшы болду, удобный болду. Базарларын көтөрүп келбей, ушул жерден алып атабыз. Аябай жакшы шабдолу, компот кылганга дагы аябай сонун. Өтө даамдуу, өзү да жеп көрсөңөр. Компоттор да аябай сонун болот. Светтери ham сонун чыгат. Бизге жакын, биз мына ушул жерде жашайбыз. Ушул жерден алып кетип, дайыма компотторду, вареньяларды дагы жасайбыз шабдолудан. Аябай сонун шабдолу бул жердеги шабдолулар. Азыр мында шабдалыдан башка кокон гилас алманын түрлөрү, курма жана жаңгак сыяктуу бир нече мөмө жемиштин түрү өсөт. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.